Мамлекет өзүнүн калкы, жеке армиясы, акча бирдиги жана эң негизгиси географиялык аймагы болгон учурда гана өзүнчө мамлекет деп эсептелет. Андан сырткары коңшу өлкөлөр аны мамлекет деп таанышы кажет. Жер шаары боюнча 230га чукул мамлекеттер бар. Жана анда көптөгөн улуттар жашап келет. Албетте, ар кимдин туулган жери Мисир демекчи кандай гана улут. Кайсыл эл болбосун өз мамлекетине, киндик каны тамган жерине ээ болуу чоң бакыт. Ал эми бүгүн биз ыйыктелген мамлекетти жарандарыбыз эмне деп түшүнөрүн сурап көрдүк. Мамлекет дегенде кандай өкмөт да, өкмөт эмес да. Өкмөт ошол. Алардын өзүнүн тили болуш керек, өзүнүн жарандары болуш керек, өздөрүнүн мыйзамы болуш керек. Мамлекет дегенде бул эми бир элдин топтолуп бир жерде жашап өзүнүн жерин сактагандар деп ойлойм да. Мамлекет элди бириктирген мамлекет дагы. Ватанды түшүнөбүз да. Улуу тарыхты канатына. Мамлекеттүүлүгүбүздүн сакталышы үчүн эчендеген кыргыздын каймактары канын, жада калса жанын берип олтуруп, анын натыйжасында бүгүнкү күндө жашап жатабыз. Кыргызстан үчүн эгемендүү мамлекет болуу оңойго турган эмес. Буга чейин тарыхта Кыргыз автономиялуу облусу, Кыргыз АССР, Советтик доордо Кыргыз СССР болуп Россияга баш ийип турган. 26 жылдан бери көз карандысыз эгемендүү Кыргыз мамлекети катары жашап келебиз. Ал эми мамлекет деген сөзгө дагы бир аз айкындуулук киргизүү үчүн саясий серепчинин пикирин сурап көрдүк. Федеративдик мамлекеттер бар, конфедеративдик мамлекеттер бар, унитардык мамлекеттер бар. Мисалы үчүн Россия бул федеративдик мамлекет. Бул өзүнүн ичине бир топ автономдуу республикаларды, мисалы үчүн Чечняга окшогон, Дагестанга окшогондорду ичине камтып кетет. Бул бир мамлекеттин ичинде бир канча мамлекеттер бар дагы майда. Ал эми биз Кыргызстан унитардык мамлекетпиз. Себеби унитардык мамлекет бул бир гана өзү эч бир башка мамлекетке дагы көз каранды эмес, биздин мамлекеттин ичинде башка мамлекет дагы жок. Бул ушул унитардык мамлекет болуп эсептелет. Кыргыз эли кең пейилден кереметтүү жерден кыргыз. Мамлекетибиздин ар бир жараны ата журтубуздун ыйыктыгын сезип, ала тоолуу, абасы таза, мүрөк суусу бар бейиштин төрүндөй болгон жерибизди көздүн карегиндей сактоого тийиш. Анткени биз үчүн биздин Кыргызстанга окшогон дүйнөдө бир да мамлекет, бир да жер жок. Дүйнөдө калкы бар, бирок кадамдагы жери жок улуттар бар. Алардын бири 25 миллиондон ашык калкы бар уйгур улуту. Алардын ушул күнгө чейин эгемендүүлүгү өзүнчө жери жок. Ал эми 6 миллиондон ашык калкы бар Кыргызстаныбыздын өзүнчө мамлекети, өзүнчө эгемендүүлүгү бар экендигине шүгүр кылалы. Бекназар Абдыкасымов, Шахрух Эминжанов, Илимбек Эмилбек уулу, Атайын Жаргылчак үчүн.